Айпери Райымкулова Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматтык талдоо бөлүмүндө 10 жылдан бери кызмат өтөп келет. Ар дайым өз кесибин сүйүп, мамлекеттин тынчтыгын башка орунга коет. Айтымында өмүрлүк жолдошто милиция кызматкери ошол себептүү кандай гана кырдаал болбосун коомдук коопсуздукту сактоодо баш сабында турушат. Милиция кызматкери негизинен эркек болобу, аял киши болобу баары бирдей жумуш алып барат. Жумуштун татаалдыгы ошо биз кандай учур болбосун бүт бардык жакка кетебиз. Кандай учур болбосун түнүбү, күнүбү. Жумуш ушу кыйын, негизинен кыйын. Жумушту алып кетти өтө кыйын, ага чыдаш керек. Коомдук коопсуздукту сактоодо кандай учур болбосун башкармалыктын жалпы кызматкерлери тартылат. Мындайда кагаз иштери менен алектенген кызматкерлер да өздүк курамдын катарында болушат. Алардын бири Рыскул Шермаматов, Баткендеги куралдуу кагылышууга барып, өз милдетин так аткаргандардын бири. Анын кызмат өтөөдө көргөзгөн жүрмөндүгүн унутта калбай, бүгүн атайын сыйлоо баракчасын алды. Бир эле иш бөлмөдө отурбастан биз коомду тартып сактоо боюнча, элдин арасында кылмыштуулук күрөшүү боюнча, кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча дагы профилактикалык алдын алуу иш-чаралар жүргүзөбүз. Ошондой эле мамлекеттин кайсы жеринде кандай кырдаал болбосун биз баягы берген антыбызга жараша жетекчиликтин тапшырмасы менен ар кандай жерге чыгып иштейбиз. Бүгүн өлкөдө кыргыз милициясынын түзүлгөн күнү белгиленди. Майрамды утурлай Ош облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамында салтанаттуу сапка тизилди. Анда Баткендеги чек ара жаңжалында көргөзгөн эрдик үчүн атайын отряддын жоокери эрдик медали менен сыйланды. Майрамдык иш-чара Ош облустук ички иштер башкармалыгында өттү. Ага өздүк курам, атайын кызматтардын жетекчилери, ардагерлер жана кызмат учурунда каза болгон жоокерлердин жакындары катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө кыргыз милициясынын жаңылануу доору жүрүп жатканы айтылып, анын мыйзамдары ишке ашыруу үчүн милиция кызматкерлерине чоң ишеним айтылып, социалдык абалын жакшыртууга зор маани берилип жатканын ардагерлер айтышты. Мындан бир топ жыл мурда милиция менен элдин ортосунда ажырым пайда болуп калган. Себеби милиция бир гана бийликтин гана тапшырмасын аткарып келген. Бүгүнкү күндө өзүңөргө маалым милиция менен элдин ортосунда ажырым жок. Кандай гана кадам болбосун, кандай гана кыймыл аракет иш болбосун, бардыгы эл үчүн жасалып жатат. Кыргыз милициясынын түзүлгөн күнүн Ош милициясы да белгиледи. Иш-чара Ош улуттук драма театрында өтүп, ага кала башчысы да катышты. Анда майрам ээлерине куттук айтылып, кызматкерлер ардак баракчылар жана медалдар менен сыйланып, концерттик программа менен коштолду. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.